Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Жалал Абад облустук милицияга 2 унаа тапшырылды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облустук милицияга президент Садыр Жапаровдун атынан 2 унааны тапшырды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Белгилүү болгондой, Садыр Жапаров 29 августта Жалал Абад облусуна иш сапары менен барганда облустук милицияга унаалар белек кылынаарын айтып кеткен. 9 сентябрда милиция кызматкерлерине убадаланган Toyota Corolla жана Mercedes-Benz Sprinter унаалары тапшырылды. Унааларды тапшыруу иш-чарасына облус башчысы Абсаттар Сыргабаев, Жалал Абад облустук милициясынын башчысы Жеңишбек Абитов, Жалал Абад облустук ички иштер баш башкармалыгынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Капарбек Исаков, Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков, Жалал Абад облустук ички иштер баш башкармалыгынын жана ИИМдин Атайын багыттагы полкунун Жалал Абад шаарындагы өзүнчө ротасынын өздүк курамдары катышкан. Камчыбек Ташиев өз сөзүндө милиция кызматкерлерин мыйзамдуулукту сактоого, өз милдеттерин ак ниеттүүлүк менен аткарууга, кылмыштуулук менен тайманбастан күрөшүүгө чакырды. Милициянын техникалык базасын чыңдоого мындан ары дагы көңүл бурула тургандыгын, өлкөбүздүн коопсуздугун камсыз кылып биргеликте тынчтыкты сактоо керектигин белгиледи. Ошондой эле Атайын багыттагы бөлүктүн жумушуна токтолуп, алардын кылмышкерлер менен күрөшүүдөгү ордун белгилеп, президент Садыр Жапаровдун атынан 2 автоунаанын ачкычтарын ИИМдин Атайын багыттагы полкунун Жалал Абад шаарындагы өзүнчө ротасына тапшырды деп айтылат маалыматта. Жалал Абад облустук милициясынын башчысы Жеңишбек Абитов УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке ыраазычылык билдирип, иштерине ийгиликтерди каалаган деп айтылат маалыматта. Эгер сиз курулуш баштасаңыз, ичпеген, колу тутпаган мыкты ширетүүчүнү тааныштардан издөөнүн кажети жок. Ширетүүчүнү ширетменден издеңиз. Бул үчүн такси чакырганда эле телефонуңуз аркылуу App Store же Google Play'ден ширетмен тиркемесине катталасыз. Анан ширетменде тизилип турган миңдеген ширетүүчүнү рейтингине карап жалдайсыз. Ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы, кылган иштери жана сүрөттөрү чек-чейип илинип турат. Ширетмен менен ишиңиз бат жана сапаттуу бүтөт. Тиркеме бардык аймактарда иштейт. Бактыбек Турусбеков Санкт-Петербургдагы жеңишин өлкөбүздүн эгемендүүлүк күнүнө арнады. Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Бактыбек Турусбеков жыл сайын өтүүчү 13 бридж сууда сүзүүчүлөрдүн марафонунда 1-орунду жеңип алды. Ушул жылдын август айынын акырында Россиянын Санкт-Петербург шаарында өткөн 13 бридж марафонуна ар кайсы өлкөдөн 60 адам катышкан. Кумтөр Голд компания жабыктын директорлор кеңешинин мүчөсү Бактыбек Турусбеков Нева дарыясын бойлой 27 чакырым аралыкты сүзүп өтүп, өз жаш категориясында 1-орунду жеңип алды. Ал бул жеңишин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө арнаган Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун жааматы учурдан пайдаланып, Бактыбек Турусбековду сууда сүзүүчүлөрдүн мелдешиндеги жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктайт. Белгилей кетсек, мелдештин шарттары боюнча Россиянын түндүк борборунун негизги транспорттук суу агымы боюнча Нева дарыясын бойлой салынган 13 көпүрөдөн сүзүп өтүү керек эле. Жыл сайын өтүүчү бул марафон 11,5 чакырымдан 27 чакырымга чейинки ар кандай татаалдыктагы 4 категория боюнча өткөрүлүп келет. Акылбек Түменбаев Жогорку Кеңештин депутаты түптө мындай катуу сейил эч качан болгон эмес. Номер 35 Ак суу 1 мандаттуу шайлоо округунан шайланган парламенттеги элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түменбаев Арба KG сайтына маек куруп берген. Эл өкүлүнүн маегин сиздерге сунуштайбыз. Акылбек Тогузбаевич, бүгүнкү жыйында сиз Түп районундагы селден жабыркагандарга жардам катары 2 күндүк эмгек акыларды которуп берүүнү сунуштадыңыз. Ал жерде сел аябай эле катуу жүрдү көрүнөт. Мен өзүм ошол жерде туулуп өскөм, киндик кан тамган жерим. Өмүрү мындай болгон эмес. Эгер болсо ата бабаларыбыз айтып биз угат элек да, биринчи жолу ушундай катуу сел жүрдү. Тоодогу үйдөй болгон таштардын баарын агызып келип 3 сайга үйүп салды. Үйлөр талкаланды. Андай кырсыктардан эми Кудайым сактасын, элибизге тынччылык каалайм. Бул табыгый кырсык экен. Ошон үчүн бир эле биз эмес, министрликтер, ведомстволор, карапайым кишилер да акчаларын чогултуп, азык түлүгүн азык түлүктөй, төшөнчөсүн төшөнчүдөй жеткирип беришти. Анан ошондой шартта биз депутаттар четте карап турсак уят болмок. Социалдык объектилер да жабыркадыбы? Көбүнчө менчик үйлөр, короо сарайлар жабыркады. Сайдын жээгинде же тоонун боорунда жайгашкан үйлөр дагызды. Мурда кандай эле билбейм, бул жолу өзгөчө кырдаал министрлик аябай жакшы жардам берди. 280 киши техникалары менен барып үйлөрдүн ичине кирген сууларды насос менен сордуруп, таштарды тазалап жүрүштү.
Кандай дейсиз, сиздин сунушуңуз кесиптештериңиз тарабынан колдоо табар бекен? Азыр добушка коюлат, менимче колдоп беришет деген эл өкүлү Акылбек Түменбаев. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свет ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар, жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шериги, бул серебро свет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенти туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөп жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз элкарт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Баарыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди тууласыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Бишкектеги бала бакчада балдардын тамагында курт жүргөн. Бишкектеги номер 173 бала бакчанын директору Айжан Кепаракунова кызматтан алынды. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Эсиңиздерге сала кетсек, буга чейин соц тармактарга аталган бала бакчада балдар үчүн берилген тармактарда курттар жүргөнү тартылган видео тараган. Аталган видеодон кийин мэриянын билим берүү департаменти комиссия түзүп, номер 173 бала бакчадагы азык-түлүктү сактоо эрежелери боюнча текшерүү жүргүзүлгөн. Комиссия эреже бузуулар бар экенин аныктагандан кийин бала бакчанын директору кызматтан алынган. Жапаров Марокконун королуна көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров катуу жер титирөөнүн кесепетинен адамдар курман болгондугуна байланыштуу Марокконун королу Мухаммед IV бин Аль Хасанга көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Ушул жылдын 8 сентябрында болгон жер титирөөдө адамдар каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Жалпы Кыргыз элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Жаракат алгандардын тезирээк сакайып кетүүсүн каалайм деп айтылат көңүл айтуу телеграммасында. Туш тарапка чачырап 200 киши көз жумган Мароккодогу зилзала. Мароккодогу зилзаланын башталышы көзөмөл камерасына түшүп калган видеону НБС телеканалы жарыялаганын РИА Новости агенттиги жазды. Видеодо алгач Марракеш шаарындагы көчөлөрдүн бири көрүнөт. А дегенде эч нерседен капарсыз отурган адамдар эмне болуп жатканын түшүнүшпөйт. Андан соң баары туш тарапка чуркай башташкан. Ошол учурда имараттардын бири кулаганы да байкалат. Кийинки кадр ресторандардын ичинде тартылган. Мында да жайбаракат отургандар жер силкингенде дүрбөлөңгө түшүп, имараттан сыртка качып чыгышкан. Марокко акыркы 1 кылым аралыгында кесепеттүү зилзаланы башынан кечирди. Кырсык 9 сентябрда болгон. Өлкө ИИМинин маалыматында көз жумгандардын саны 2000ден ашып, дагы ушунча адам жабыркаган. Жер титирөөнүн очогу Марракеш шаарынан 80 чакырым аралыкта жайгашкан. Магнитудасы 6,9 түздү. Ленин райондук шайлоо округу боюнча жогорку кеңешке кайра шайлоо башталды. Бүгүн Ленин райондук 1 мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутатын кайра шайлоо башталды. Ага 24 талапкер катышууда. Добуш берүү үчүн 51 шайлоо участогу уюштурулду. Аларды Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан билүүгө болот. Борбордук шайлоо комиссиясы 16-июнда жогорку кеңешке Ленин райондук 1 мандаттуу шайлоо округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп тапкан. Шайлоодо талапкер Дамира Ниязалиева алдыда келе жаткан, бирок ал добуштарды сатып алууга шектелип, шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылган.
Экинчи орунду талапкер Улан Сариев ээлеген, бирок анын дагы алган добуштары жокко чыгарылган. Мындан улам ал шайлоонун жыйынтыгы таанылган эмес. Ленин округундагы мөөнөтүнө мурда шайлоо Жаныбек Абиров мандатын тапшыргандан улам өткөн эле. Март айында ал ресторандардын алдынан күзөт кызматкерин сабап салган. Бул окуядан кийин Абиров депутат болууга моралдык укугу жок экенин айтып, мандатын тапшырып берген. $40,000 пара алууга шектелип кармалган блогер психиатриялык ооруканага жаткырылат. Чүй облусунда $40,000 пара опсалап алууга шектелип кармалган блогер психиатриялык ооруканага жаткырылат. Мындай чечимди 11 августта Чүйдүн Аламедин райондук соту чыгарганын репортер КЖге жогорку соттон билдиришти. Маалыматка караганда райондук соттун чечими менен блогер УБ кылмыш жаза кодексинин 25-беренесине акыл эси соо эместигине ылайык жаза жоопкерчилигинен бошотулуп, кылмышы жабылган. Соттун өкүмү менен блогер медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чараларды колдонуп, Чымкоргон айылында жайгашкан республикалык психиатриялык ооруканасына жаткырылары каралган. Мындай чечим 2 жолу жасалган, соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы боюнча кабыл алынган. Ошондой эле бул иште жабырлануучу деп табылган Жаран жана анын өкүлү блогер мыйзамдуу өкүлүнөн аларга келтирген материалдык жана моралдык зыянды өндүрүп берүү тууралуу арызы, ошондой эле блогерге таандык унаанын камакка алынышы боюнча иштер жарандык тартипте каралары жөнүндө чечим чыккан. Эсиңиздерге сала кетсек, быйыл 2 майда блогер 76 жаштагы Жарандан акча опузалоого шектелип кармалган. Милиция билдиргенде, апрель айынан бери блогер аталган Жаран тууралуу терс мүнөздөгү видеону жарыялай турганын айтып, $40,000 талап кылып келген. Ал $37,300,000 алып, кийин дагы акча сураган. 18 апрелде Жаран милицияга кайрылган. 2 майда ал $2,7 алып жаткан жеринен кармалган. ИИМдин акыркы маалыматы боюнча блогер арыз жазган адамдан $40,000 эмес, $50,000 опузалап, анын $40,000 алган. Аталган блогер коомчулукка унааларды техникалык кароодон өткөргөн жеке автолабораториялар боюнча маселени көтөрүп чыгып таанымал болгон. 35 жаштагы Жаранды өлтүрүүгө аракет кылган шектүү кармалды. Милиция изи суу электе адам өлтүрүүгө аракет жасоо фактысын бетин ачты. Жалал-Абад облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 7 сентябрга караган түнү саат 1:40 чамасында Жалал-Абад шаарындагы эс алуу клубтарынын биринин алдында 35 жаштагы Жаранды өзүнө бейтаныш 18-20 жаштардагы бала денесине учтуу нерсе менен бир нече жолу сайып, денесине жараат келтирген. Ал алган жаратынан улам Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бул окуя Жалал-Абад шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 37-122 негизинде катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалып, кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында кылмыш ишин бети изи суу электе ачылган. Окуяга шектүү катары Сузак районунун Ташбулак айыл аймагынын тургуну 2004-жылы төрөлгөн Жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Балыкчыда октябрда өтө турган ЖКУ машыгуусуна даярдыктар текшерилди. Коргоо министринин биринчи орун басары куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын начальниги Эллис Тердикбаев ЖКУнун «Нерушимое братство» 2023 аттуу машыгуусуна даярдыктарды текшерди. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Аталган машыгуу октябрь айында Балыкчыда болоору белгиленген. Анда Жааматтык коопсуздук келишим уюмуна кирген мамлекеттердин тынчтык орнотуу күчтөрү бирикмечи Тердикбаев текшерүүнүн жыйынтыгында эл аралык машыгууну тийиштүү деңгээлде өткөрүү үчүн бир катар тапшырмаларды берген. Кече жакында эле Беларуста ЖКУнун масштабтуу машыгуусу аяктап, анда кыргызстандыктар да сыйланган. Бишкекте дагы 624 автобус алынып келинет. Үстүбүздөгү жылдын аягына чейин дагы 624 автобус алынып келинет. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, анын ичинен 500 автобус республикалык бюджеттин эсебинен сатып алынса, 124 Евразия реконструкция жана өнүктүрүү банкынын линиясы аркылуу алынып келинет. Кыргызстанга автобустардын биринчи партиясы 2022 жылдын январь айында келе баштаган. Азыркы учурда 300гө жакын автобус алынып келинди. Анда кыргызстандыктар да сыйланган. Бишкекте дагы 624 автобус алынып келинет. Үстүбүздөгү жылдын аягына чейин дагы 624 автобус алынып келинет. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын маалымат кызматы билдирди.
Маалыматка караганда, анын ичинен 500 автобус республикалык бюджеттин эсебинен сатып алынса, 124 Евразия реконструкция жана өнүктүрүү банкынын линиясы аркылуу алынып келинет. Кыргызстанга автобустардын биринчи партиясы 2022 жылдын январ айында келе баштаган. Азыркы учурда 300гө жакын автобус алынып келинди.